Акыркы жылдары бизнес өкүлдөрү саясат же экономика темасы болобу шыбырашып сүйлөп калган болчу. Гарри Поттер фильминде Волан-де-Морттун атын атагандан корккондой сыяктуу эле бул кишини эл тергеп калышкан. 5 жыл бою өлкөдө коррупцияга каршы каттуу күрөш жүрүп жатканын көрүп келдик. Камоолор болду, каттуу билдирүүлөр айтылды, көрсөтмө рейдтер уюштурулду. Система өзгөрүп жаткандай сезилген. Көрсө, мындан ары эч ким урдабайт деген сөз бир эле мага жана сизге эле тиешелүү болгон экен. Бүгүнкү теманын тоготерин айтсак, КЭП УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин туугандары аркылуу мамлекеттик эң ири мунай өндүргөн Кыргызнефтегаз акционердик коомдун кирешесин талап кеткени жөнүндө фактыларга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Биз турган жер Манас шаарындагы нефтепродуктылар аркылуу миллиарддаган акча айланган таанымал аймак. Мен артында турган кампалар бул Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик компаниянын кампалары, ал эми анын четинде болсо жеке менчик компаниялардын кампалары курчап турат. Дронун жардамы менен караганда бул кампалардын кайсынысы кимдики экенин айырмалаш кыйын болгон сыяктуу эле. Бул жердеги келишимдер, акчалар жана документтер чаташкан. Алдыда дал ушул нефтепродуктылар аркылуу мамлекетке түшүшү керек болгон миллиарддаган акчалар кантип жеке колдорго өтүп кетип жаткандыгы тууралуу кенен талдоо жүргүзүп беребиз. Салык кызматынын аналитика бөлүмүнүн анализи боюнча КЭП 5 жыл бою мамлекет өндүргөн мунайды Кыргызнефтегаз өзүнө караштуу мамлекеттик ЗАО Кыргыз Петролиум компания мекемеге кайра иштетүү үчүн түз берип жаткан жеринде Ташиевдин айлана чөйрөсү бир күндүк фирмаларды ачып алып, заводко ушул фирмалар аркылуу сатып, мамлекеттин киреше пайдасын тартып алып коюшкан. Канча көлөмүн алып жүргөн десеңиз, 8 миллиардка жакын суммадагы чийки заттын пайдасын бөлүп алышкан. Мүмкүн алар мунайды бензовоз менен ташып, анан ошого жараша кирешени алса керек деп ойлойсузбу? Анда жаңылышасыз. Эки мамлекеттик ишкананын ортосунда нефть ташылып жатканда ортомчу фирмалар менен кагаз жүзүндө эле булар аркылуу ташыган. Кыргызнефтегаз менен Кыргыз Петролиум компания деген заводдун ортосунда трубопровод болгон, түз эле жеткиргени. Кыргызнефтегаз жылына жүздөгөн мунайды инвесторлор менен бирге өндүрөт. Өндүрүлгөн нефтинин 60%-ын алар алып, 40%-ы мамлекетке калат. Мамлекет 40%-ын өзүнө караштуу Кыргыз Петролиум компания деген нефтини кайра иштетип, бензин, солярка, мазутка айландырганы берип келген. Бул мекемелерди ачып, мамлекет түздөн-түз өзү өндүрүп, өзү переработка кылып, андан өзү өлкөнүн ичинде да, чет жакка да сатуу болсун деп ниеттенген. Кыргызнефтегаз акыркы 5 жылда 879 000 тонна нефть өндүргөн. Кайра иштетүүгө жеткенге чейин техникалык жоготуулардан улам 29 000 тонна чийки нефть табигый жол менен жок болду деп отчет беришкен. Переработкага 850 000 тонна берилген. Ушул жоготулган көлөмдү эстеп туруңуз, кайра кайрылабыз. Азыр негизги схеманын изинен чыкпай улантсак, Кыргызнефтегаз эмнегедир өндүргөн мунайдын көлөмүнөн 262 000 тоннаны генералга тиешелүү фирмалар аркылуу өзүнүн заводуна жөнөтүп жүргөн. Эсептесек, бул нефтегаздын болгон чийки мунайынын 30% экен. Мунун баарын нефтегаз кылды дейсизби? Жок. Бул акционердик коомуна баш ийген ЗАО КПК заводунун ошол малдагы жетекчиси Байгазы Матисаков деген Ташиевдин жээни болгон. Чийки затты бул фирмаларга бер деп ушул киши өзүнүн жетекчи мекемесине айтып турган экен. Матисаков бул фирмалардын тарызында чоң тажрыйба же нефти ташыганга техникасы же кампасы барбы деп башын ооруткан эмес. Жада калса бул фирмаларга кирешесин да берип, мамлекет курган трубопроводду да колдонгонго берип салган. Сиздер көрүп турган бул труба ушул 60 чакырым аралыктагы Кочкор Ата шаарындагы Кыргызнефтегаздан чийки затты ушул жака жеткирген труба. Бул жерден кайра иштетилгенден кийин ошол жеке компаниялар өздөрүнүн үлүштөрүн алып кетип турган. Чийки нефть эмне себептен жеке фирмаларга сатылганы боюнча Кыргызнефтегаздан түшүндүрмө сурадык. Переработка кылып сатсак көбүрөөк пайда тапмакпыз да. Переработканы упущение кылып туруп, эми бул обществонун Кыргызнефтегаз акционердик коомунун саясатына бул каршы келет да. Мен келгенде компаниянын эсебинде, счетунда 1 200 000 сом бар экен. Биз кечээ күнү чуркап жүрүп айлыкты жаптык.
Мен келгенден кийинки 1 айлык акыны 10 мартта чуркап жүрүп араң жаптык. Кыргыз-Нефтегаздын шотунда акча жок экен. Карызга алып жаптык. Карыздан ушинтип чуркап иштеп чыгып кетебиз деп. Эми кеп нефтегаздын кирешесин урдаган кеңселер жөнүндө. Кээ бирлеринде Ташиевдин жердештери болсо, көпчүлүк фирмалардын кожоюндары жакынкы эле туугандары болгон. Мисалы, Кыргыз, Өзбек, Азербайжан ЖНПЗ ЖЧКсы 5 жыл бою 83 000 тонна нефтти алган. Директору Ташиев Казыбек Кыдыршаевич, а негиздөөчүсү Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич. Андан кийинки Регион Oil фирмасын караганда Айдарова Назгүл Кубанычбековнун ысымы чыгат. Ал Ата журт партиясында бухгалтер болуп иштеп келгени, мындан башка да Кыргыз Петролиум компанийден мунай алган фирмаларга байланышы бар экени белгилүү. Ташиевдин фирмалары бир гана нефтегаздын мунайына көз артпаптыр. Жанагы инвесторлор эсиңизде болсо, чийки заттын 60%-ын алышат. Алар да өз товарын КПК заводунда эле кайра иштетет болчу. Бирок алар да ушул схемага сектага киргендей эле байланып, чийки затын дал ошол Ташиевдин фирмаларына биринчи сатып, анан аларга КПКга переработкага берип, инвесторлордун да кирешесин алып келишкен. Мисалы, фирмалардын бири Шайырбек Ташиевдики. Карасаңыздар, урду схемаларды өндүрүүдө, переработкада, жада калса жерди казып жатканда да болгон экен. Бул видеонун башында жолдо белде ташылып жатып жоголгон 29 000 тонна нефти жөнүндө сөз болгонун эстесеңиз керек. Кыргыз-Нефтегаз ушунча тонна мунайды техникалык жоготуулар деп эсептешкен. Ал эми эксперттер табигый жоготуу 1%-дан ашпайт деп ишендирүүдө. Эгер 5 жылда 879 000 тонна нефти өндүрүлгөн болсо, анын 1%-ы 9 000 тонна болот. Ошондо 20 000 тонна нефти кайда кетти? Эми ал салык кызматынын текшерүүлөрүнүн жыйынтыгында белгилүү болот. Ушул тапта чийки нефтинин тоннасы 28 000 сом болсо, демек жоготуу болду делген нефтинин баасы 560 миллион сомго жетет. Дээрлик 600 миллион сом. Салык кызматы 5 жылдын ичиндеги эсеп-кысапты карап чыгып, бир гана Ташиевке тиешелүү фирмалар ортомчулукта 262 409 тонна нефти алып кеткенин аныктады. Нефтин баасы тоннасына 19 000ден 40 000 сомго чейин болсо да, мамлекетке караштуу завод аркылуу кайра иштетилип сатылса, ар бир тоннадан 12 000 сом пайда болмок. 262 409 тоннаны эсептесек, мамлекеттик компания 3 миллиард 15 миллион сом кирешеден кур калган көрүнөт. Бул сумма ортомчулардын чөнтөгүнө кеткен. Бул чыгымдар чийки нефтине гана байланыштуу. Азыр солярка, бензин, мазут сатылышы текшерилүүдө. Айрыкча Байгазы Матисаковдун даяр продукциясы боюнча көп суроолор бар. Мисалы, Мокка Групп туугандык фирма ага дизелде КПКдагы өзүнүн эле агасы өзгөчө артыкчылыктарды берип жүргөн. Негиздөөчүлөрдүн арасында Таймураз Ташиев бар. Ал эми Юстиция министрлигинин архивине ылайык 2020 жылдын 6 ноябрына чейин негиздөөчүсү Камчыбек Ташиев. Өзү чийки нефть кайра иштетилип 4 продуктка бөлүнөт: мазут, дизель, газ жана АИ-80 бензин. Туугандашкан фирмалар ушул заттарга да көз салган. Бирок тез өтүмдүү заттарга гана. Мазут эң чоң суроо талапка ээ. Мисалы, Регион Oil 21-23 жылдары Кыргыз-Нефтегаздан 466 миллион сомдук мазут сатып алып, бир бөлүгүн дубайлык трейдерге Aro Oil Limited деген чет өлкөлүк компанияга сатып, андан тышкары бир бөлүгүн кайра эле Кыргыз-Нефтегаз заводуна сатканы таң калыштуу. Эки мамлекетке караштуу ишкананын ортосуна кирип, биринин продукциясын экинчисине сатуу өтө эле гениалдуу жигиттер экен. Алар дизелди да чоң көлөмдө сатып алышкан. Логикасы жөнөкөй. Регион Oil АИ-80 бензинди алгысы келбейт. Алганы бир мазут жана дизель. Аны оңой сатасын. Дизелди Мокка Группта сатып алып, мамлекеттик тендер аркылуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана башка муниципалдык мекемелерге саткан. Ал эми эч кимге кереги жок АИ-80 бензинди ири трейдерлер Red Petroleum жана Partner нефть сатып алган. Биринчиси, Кыргыз-Нефтегаз мазутту бир гана Регион Oil'го сатуу аркылуу 466 миллион 772 183 сом таба турган пайдасынан кур калган. Башка фирмаларга сатканы боюнча ущерб эсеби
али кошула элек. Экинчиси, мындан тышкары табигый жолу менен жоголду деп алдаган 20 000 тонна чийки мунай бар. Бул дагы 560 миллион сомго жакын мүмкүн болгон зыянды билдирет. Үчүнчүсү, ортомчу контракттардан мамлекет генералдын фирмаларына 3 миллиард 148 миллион жана 908 000 сом пайда берип жатат. Баарын кошсок, жалпы зыян 4 миллиард 175 миллион 620 000 сомду түздү. Башка дагы көптөгөн эпизоддор боюнча акыркы зыяндын көлөмүн салык кызматынын текшерүүлөрүнүн жыйынтыгы менен дагы эсептелет. Бул чыгарылышты даярдоодо аты аталган компаниялар менен байланышып, жооп алууга аракет кылдык. Бирок алардын көбүнүн документте көрсөтүлгөн кеңселерден таба алган жокпуз. Телефон номерлери аркылуу да байланышып көрдүк. Бул петрол компания, Кыргыз нефтегаздан чейки зат боюнча алып турган компания. Prime Petroleum деген жоопкерчилиги чектелген коом бул дагы. Мында дагы Матисаевбек. Номер туура эмес берилген. Бул номер Нефть бул Кыргызстандын маңдайына бүткөн анча чоң эмес кен байлык. Акыркы жылдары көпчүлүктүн көзүнөн далда иштегендиктен ал ишемдиктер көп катталганы чыгып жатат. Бул аралыкта 4 миллиард сомдон ашык каражаттан мамлекет кур калганы ачыкталууда. Ал эми мазут, бензин, дизель жана газ сыяктуу кайра иштетилген продукцияларды сатууда дагы канча чыгым табылышы мүмкүн экенин азырынча эч ким так айта албайт. Салык кызматы жүргүзүп жаткан текшерүүлөрдүн расмий жыйынтыгын күтө туралы. Бул схемалар программасы болду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, жана салыктан качуунун эң татаал ыкмалары тууралуу дайыма билип туруңуз. Анткени көмүскө схемалар алар тууралуу баары билгенде гана жоголот.